Ибрахим алейхисаламдын абалы өтө оор, кыйын абалда болгон экен. Эми ал кантип төрөлөт? Кантип жашап кетет? Аны ордуна койгон, энесин жашырган, түйүлдүктүү убагына жеткирип, сүт менен тойдурган Аллах Таала аруу, кудуреттүү зат. Чынында Аллах ыймандууларды коргойт. Ооба, билбей калдык. Окуя кантип уланды? Ибрахимдин энеси бул дүйнөгө жаңы өзгөрүүлөр келерин туюп жатты. Бирок анын энеси ал жаңылык Аллахтын пайгамбары Ибрахим экенин билбейт эле. Бул ааламга пайгамбарлардын атасы Ибрахим алейхиссаламды төрөп берүү оюна да келбейт болчу. İçim ayakkabı жатат. Korkup жатам. Балким içimde var. Anne dedin, kantip жашарам. Bunu bilse, balanı öldürüp salat ko. يجب أن نختبئ به عن أعين الناس جميعا حتى لا يقتله المؤمن. Сага эмне болду? Ичин катуу ооруп жаткан го. Жок, жок. İçim deli uğragan çok. Jon gana katуу çarçadım o azar. Ибрахимдин апасы боюнда бар эле. Бирок анысын эч кимге билдирбегенге аракет кылып жатты. Качан гана ичи чоңоюп, жашырууга мүмкүн болбой калганда ал Азар менен сүйлөштү. О, Азар, мен ооруп жатам. Ошондуктан сенден бир нече убакыт алыстап турууну чечтим. Сен каалагандай болсун. Ошол замандарда эгер аял киши ооруп калса, бир канча убакытка чейин күйөөсүнөн алыстап, бөлүнүп жашап турчу. Ошентип Ибрахимдин апасы үйүнөн чыгып, тоонун үңкүрүндө жалгыз болууну чечти. Ay, ay, ay. Ушундай да катуу ооруйбу? Оору мени өлтүрөт окшойт. يكاد يقتلني. Сүйүктүү балам менин. Senin atыңды kim деп койсом? Seni kantip atayım. O balam. Senin ысымың İbrahim. İbrahim болот. Sen İbrahimsin. Ошентип Ибрахим алейхиссалам бул жарык дүйнөгө келет. Пайгамбарлардын атасы төрөлөт. Энеси аны төрөп, жайгаштырып өзүнүн үйүнө кайтып келет. Үңкүрдүн эшигин болсо таштар менен тосуп коет. Ал эми Ибрахимге Аллах Таала колунун баш бармагынан сүт чыгарып берет. Энеси үңкүргө келип аны көргөн сайын курсагы кантип тоюп жатат. Эмнеге ыйлабайт деп таң калчу. Ошентип Ибрахим Нумруттун зулумдугунан кутулат.
Ибрахим кантип бат эле бойго жетип чоңоюп калды? Башкалар бир айда канча чоңойсо, Ибрахим алейхиссалам бир күндө ошончо чоңойчу. Ошентип ал үңкүрдө 13 жыл убакыт өттү. Бир күнү ага апасы келди. Ал апасына: "О апа, мени үңкүрдөн алып чык" деди. О балам, эгер Нумрут сенин ушул заманда төрөлүп чоңойгонуңду билсе, ал сени дагы өлтүрөт. Анан Ибрахим менен апасы үңкүрдөн чыгышты. Эшикке чыкканда ай жоголуп, таң жаңата баштаган. Анан Ибрахим түндү жарып бараткан таңдын кооздугун көрүп, "Бул менин Роббим" деди. Таң атып, таң заары көрүнбөй калганда Ибрахим: "Эгер таң менин Кудайым болгондо, ал ордунан жылбайт болчу, жоголбойт болчу. Мен көрүнбөй калган нерселерди жакшы көрбөйм" деди. Анан Ибрахим чыгыш тарапта тоголок болуп көрүнүп турган айды көрдү. Аны көрдү да: "Бул менин Роббим, бул чоңураак, жакшыраак экен" деди. Ай дагы ордунан жылып көрүнбөй калганда ал: "Эгер Раббим мага хидаятты, туура жолду көргөзүлсө, анда мен дагы адашкан коомдордон болуп калам" деди. Анан таң жарып, күн чыгып, өзүнүн нурлары менен жердин бардыгына жарык нур берди. Күндүн жарык нурларын көргөн Ибрахим: "Менин Кудайым ушул. Бул чоң жана алардан жакшы" деди. Бирок күн дагы ордунан козголуп батып кетти. Ошентип Аллах Таала Ибрахимге асман жана жер ааламын көрсөтүп таанытты. Ата, бир нерсе сурагым келип турат. Сурай кой балам. Аллах мындан сактасын. Бирок Ибрахим Аллахтан башкаларды "Бул менин Кудайым, менин Раббим бул" деп айтканы ширк эмеспи? Туура. Бүгүнкү күнү андай сөздү бирөө айтса, анда ал ширк кылган болот. Бирок Ибрахим ширк кылган жок. Ал бул ааламда өзүнүн жаратуучусун, Роббисин издеп табуу үчүн айтты. Азар өзүнүн баласы Ибрахимди көргөндө эмне кылды? Бул дагы өтө таң калыштуу окуя болгон. Эми Ибрахимди атасына кантип көргөзөм?
билген эмес, көргөн да эмес. Бул жөнүндө шиги да жок. Ушундай да кыйынчыл болобу? Аны билген да эмес, көргөн да эмес. Kim bul bala? Ал. О, Азар. Ал сенин балаң. О, Азар. Эмне деп жатасың? Менин балам? Менин баламбы? Сенин акыл эсиң ордундабы? Ооба, ал боюмда бар болчу. Мен аны жашырып жүрдүм. Анан аны өңкүрдө төрөдүм. Анын жанына барып турганга убакыт ажыратып, Нумруттун адамдарына көрүнбөй барып жүрдүм. Менин балам болсо, эми элдердин балдарын өлтүрүп жаткан падышага эмне деп айтам? Эгер падыша билип калса, анын алдында кадыр баркым түшүп калат. Мен ага анын вазирине бут кудайларды жасап берчү элем. Кабатыр болбо, Азар. Муну эч кимге билдирбейбиз. Айтчы мага, энеси аты ким? Аты ким менин баламдын? Ибрахим. О, кудайларым, мага Ибрахимди бергениңер үчүн силерге шүгүр айтам. Бирок сага коркуп атам, о балам. Сени падыша билип калса, бирок эмнеге коркмок элем? Сени кудайлар коргойт жана сактайт. Мына ушул жерден Ибрахимдин ибадатты жалгыз Аллах Таалага кылууга болгон дааваты башталат. Аллахты жалгыздоо дааваты. Мына бул нерсе силерге дагы өтө оорчундуу сабак болуш керек балдарым. Залым падышанын жана анын коомунун ыпылас бузуку ишенимдеринин карама каршылыгы силерге сабак болуусу кажет. Бирок Ибрахим алейхиссалам жаш бала болчу го. О, ата! О, ата! Ибрахимдин кылганын карачы. Ал кудайлардын баардыгын жерге ыргытып, аларды шылыңдап жатат. Ибрахимби? ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين